Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын ишмердүүлүгү. Сабактын планы. Адамдын ишмердүүлүгү деген эмне? Ишмердүүлүктүн негизги максаты жана мотивдери. Ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн көптүгү. Адамдын ишмердүүлүгү деген эмне? Адамдын бардык ишмердүүлүгү өзүн өзү өнүктүрүүгө жана тышкы дүйнөнү чыгармачылык менен өзгөртүүгө, кайра түзүүгө багытталат. Адам бардык тирүү жандыктардан айырмаланып, өз ишмердүүлүгүнүн аң сезимдүү жана максаттуу түрдө уюштуруу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Ошол эле мезгилде адам гана аң сезимдүү түрдө өзүн курчаган жаратылышты кыйратуучу күчкө ээ болуп саналат. Адам менен ишмердүүлүк байланышкан. Адам бар жерде ишмердүүлүк да бар. Адамдын ишмердүүлүгү эки багытта каралат. Биринчиси акыл эмгеги. Ойлоп табууларга, илимий ачылыштарга, чыгармаларды жаратууга жана башкаларга карата колдонулат. Экинчиси күч эмгеги. Жер иштетүүгө, бак тигүү, үй куруу, жол куруу жана башка ишмердүүлүк болуп эсептелинет. Адамдын ишмердүүлүгүнө мүнөздүү белгилер. Аң сезимдүү. Адам аң сезимдүү түрдө ишмердүүлүктүн максаттарын коюп, анын жыйынтыгын алдын ала белгилөөгө, ага жетүүнүн каражаттарын ойлоп таап, ишке ашырууга жөндөмдүү. Продуктивдүү. Адамдын ар бир ишмердүүлүгү жыйынтыкка, продукт алууга негизделип жүргүзүлөт. Кайра түзүүчү. Адам айлана чөйрөнү өзү ойлоп тапкан каражаттар менен өзгөртө алат. Ошол эле мезгилде өзгөрүүсүз кылат. Коомдук. Адам өзүнүн ишмердүүлүгүн башка адамдар менен бирге аракеттенип, кызматташып ишке ашырат. Ишмердүүлүктүн белгилери адамдын иш аракетин натыйжалуу ишке ашырып, коюлган максатка биргеликте жетүүгө жардам берет. Ишмердүүлүктүн негизги максаты жана мотивдери. Ишмердүүлүк адамдын социалдык топтордун жана жамааттардын ортосундагы бирге аракеттенүүгө, кызматташууга, жыйынтыкка жетүүгө негизделет. Мындан келип чыгып, ишмердүүлүктүн субъекти жана объекти аныкталат. Ишмердүүлүктүн субъекти адам, топ, коом. Ишмердүүлүктүн объекти башка адам, топ, коом же предмет, процесс, кубулуш жана башкалар. Ишмердүүлүк биринин артынан бири уланган ирээттүү процесс. Мында ишмердүүлүктүн мотиви, максаты, ага жетүүдөгү колдонулган каражат, иш аракеттин планы бири-бирин толуктап олтуруп, адам өзү каалаган жыйынтыкка жетет. Аларга төмөндөгүдөй аныктама берилет. Мотив ишмердүүлүктүн багытын аныктаган ички жана тышкы шарттардын биримдиги. Максат ишмердүүлүктүн жыйынтыгын аң сезимдүү түрдө элестетүү. Каражат ишмердүүлүктү ишке ашырууда субъект колдонгон нерсе. Иш аракет натыйжага жетүү үчүн ишмердүүлүктүн анык бир кадамдары. Жыйынтык субъекттин иш аракетинин натыйжасында жетишилген натыйжа же болбосо продукт. Көбүнчө мотивге муктаждык таасир этет. Бирок муктаждык жөн эле керек нерсе эмес, аң сезимдүү түрдө ишмердүүлүктүн негизин түзгөндө гана мотив болуп калат. Мотивге кызыкчылык, каада салт, ишенимдер кирет. Коомдук эрежелер багыт түрткү берет. Кызыкчылыктар адамдын социалдык жүрүш-турушун аныктаган анык бир себептер. Муктаждыктар окшош болгону менен адамдардын индивидуалдуу жана топтук кызыкчылыктары ар кандай болот. Мисалы, жаштарга музыка кызыктуу болсо, карыялар каада салтты негиз кылып алышат. Каада салттар муундан муунга берилүүчү социалдык жана маданий баалуулуктар, мурастар. Каада салттар улуттук, диний, адистик жана коллективдик болушу мүмкүн. Булар келип чыгуусуна жараша бири-бири менен кеңири байланышта. Ишеним адамдын дүйнө таанымына негизделген жашоого болгон бекем көз карашы. Ишеним мотивдин так коюлуусуна жана ишмердүүлүктүн максатын аныктап, оң же терс жыйынтыкка жетүүгө багытталат. Мисалы, шайлоочу акчага сатылбай, өз позициясында туруп, өз тандоосун жасады. Мотив мындай мотив менен ал абийирин сактап калды. Коомдук багыт, башкача айтканда установка. Бул адамдын муктаждыктарына таасир эткен
кайсы бир коомдук институтка ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багытталышы. Адам өз жашоосунда диний баалуулуктарга, материалдык байлык топтоого же коомдук пикирге багытталышы мүмкүн. Мисалы, азамат блогер катары коомдогу ар кандай окуяларга карата өзүнүн көрсөтүүсүн даярдайт. Кээде ал курулуш материалдары, алардын сапаты, баасы тууралуу, кээде окуучулар үчүн кошумча курстар тууралуу маалымат берет. Ал эми турмушунда азамат тамак-аш жеткирүүчү курьер болуп иштейт. Ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн көптүгү. Ишмердүүлүктүн түрлөрү коюлган максатка, колдонулган каражатка, иш-аракеттин түрүнө жана жетишилген натыйжага карата абдан көп. Жетишилген натыйжага карата ишмердүүлүк материалдык жана руханий болуп бөлүнөт. Материалдык ишмердүүлүк айлана чөйрөнү, табиятты өзгөртүүгө багытталган. Материалдык ишмердүүлүк көбүнчө адамдын муктаждыктарын толтурууга багытталат. Материалдык ишмердүүлүк табиятты өзгөртүү жана коомду кайра түзүүгө багытталган социалдык болуп бөлүнөт. Өндүрүштүк ишмердүүлүктүн натыйжасы курулуш, колдонгон буюмдар, кийим-кече жана башкалар. Социалдык ишмердүүлүк реформа, революция болуп саналат. Руханий ишмердүүлүк жеке жана коомдук аң-сезимди өзгөртүүгө багытталат. Руханий ишмердүүлүк искусство жана илимий чөйрөсүндө чыгармаларды жаратууда, диндеги, коомдогу моралдык баалуулуктарга негизделген жүрүш-турушту калыптандырууда ишке ашат. Ишмердүүлүктү материалдык жана руханий деп бөлүү шарттуу түрдө гана колдонулат, анткени алардын чекарасын бөлүү абдан кыйын. Ошондой эле руханий ишмердүүлүктүн натыйжасы материалдык болушу мүмкүн. Ал эми материалдык ишмердүүлүктүн руханий тарабы болушу мүмкүн. Адамдын ишмердүүлүгүнүн түрлөрү. Оюн ишмердүүлүгү айлана чөйрөнү таанып билүүгө, коомдук тажрыйбаларды өздөштүрүүгө жана колдонууга багытталган эркин ишмердүүлүк. Бул ишмердүүлүк кандайдыр бир материалдык продукт өндүрүүгө эмес, руханий багытта көңүл ачууга, эс алууга негизделет. Оюн күч сынаган же акылды талап кылган ишмердүүлүк түрүндө болушу мүмкүн. Оюндун бардык түрү адамдын өнүгүүсүнө жардам берет. Окуу ишмердүүлүгү аң-сезимдүү жана максаттуу түрдө жаңы билимдерге, көндүмдөргө жана ыкмаларга ээ болуу процесси. Окуу уюшулган жана уюшулбаган түрдө болот. Окуу ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүгү адамдын психологиясын өнүктүрүүчү каражат катары кызмат кылат. Баарлашуу адамдар ортосундагы маалыматтарды, идеяларды, эмоцияларды бөлүшүүгө багытталган ишмердүүлүк. Баарлашуу адамдын инсан катары калыптануусуна өбөлгө түзөт. Баарлашуу тил аркылуу эле эмес, кыймыл-аракет аркылуу дагы жүрөт. Мындан келип чыгып, баарлашуу түз жана кыйыр, вербалдык жана вербалдык эмес түрлөргө бөлүнөт. Эмгек адамдын өзүн материалдык жактан камсыздоо, максаттарына, жаратылышты колдонуусуна же кайра түзүүсүнө багытталган пайдалуу ишмердүүлүк. Эмгек максатка багытталып, анык бир жыйынтык алууну көздөйт. Чыгармачылык ишмердүүлүк сапаттуу, жаңы, мурда жок нерсени ойлоп табууга негизделет. Чыгармачылык ишмердүүлүк адамдын өз максаттарына, каалоолоруна жана муктаждыктарына карап айлана чөйрөнү өзгөртүүгө ынтызарлыгы менен түшүндүрүлөт. Бул процессте билимдерин топтоо, жалпылаштыруу, жаңы образды элестетүү, жаратуу жөндөмдүүлүгү, фантазия талап кылынат. Чыгармачылыктын натыйжасы материалдык жана руханий болушу мүмкүн. Эки учурда тең адамга, коомго пайда алып келүү жагын көздөйт. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Ишмердүүлүк деген эмне? Адамдын ишмердүүлүгүнүн багыттары кайсылар? Ишмердүүлүккө мүнөздүү белгилер кайсылар? Мотивге эмнелер таасир этет? Ишмердүүлүктүн кандай түрлөрү бар?